Илгери бир эркек менен аял жашаган экен. Алардын бир кызы, анан кичинекей уулу болот. "Кызым, быйтыгым", дейт апасы. "Биз жумушка барып келели. А сен бөбөңдү жакшы кара, короодон сыртка чыкпа, акылдуу кыз бол. Биз сага жаңы көйнөк сатып беребиз". Ата-энеси ишке кеткенде кыз алардын айтканын кулагынын сыртында калтырат. Бөбөгүн терезенин астындагы туланга отургузуп коюп, көчөгө ойноп кетет. Ошол маалда кайдан жайдан аккуу каздар жете келип, баланы канатына кондуруп учуп кетишет. Кыз ойноп келип бөбөгүн таппай калат. Ата-энесинен тилүү карын туюп, кыз канчалык чакырса да бөбөгү жооп узатпайт. Кыз айдынга чуркап чыгып, коюу токой артына кирип жок болгон аккуу каздарды көз чалат. Ошондо ал бөбөгүн аккуу каздар уурдап кеткенин байкайт. Анткени илгертеден аккуу каздар аңдып келип кичинекей балдарды уурдап кетет деген аңыз кептер бар эле. Кыз алардын артынан кууп жөнөйт. Чуркай берет. Чуркап келатып, талаада турган тандырга кезигет. Тандыр, аккуу каздар кайда учуп кеткенин айтып койчу. Тандыр ага мынтип жооп узатат: "Менин кара нанымды жесең айтам. Сенин кара наның тургай, апамдын ак наны жейилбей турат". Ошентип Тандыр ага эч нерсе айтпайт. Кыз андан ары чуркап жөнөйт. Алдынан алмабак кезигет. Алмабак, аккуу каздар кайда учуп кеткенин айтып койчу. "Менин кычкыл алмамды жесең айтам. Сенин кычкыл алмаң тургай, атамдын таттуу алмасы жейилбей турат". Ошентип алмабак ага да эч нерсе айтпайт. Кыз андан ары чуркап жөнөйт. Жээгине жарма боло көбүрөөк аккан сүт дайрага кез келет. Сүт дайра, аккуу каздар кайда учуп кетишти? Мен сүт кошулган жармамды ичсең айтам. Менин атамдын сүт каймагы ичилбей турат. Кыз талаа кезип, токой аралап чуркай берди. Күн уясына жакындап, үйгө кайтар маал болду. Ошол маалда кыз өзүнөн өзү тегеренген жалгыз көздүү, жалгыз буттуу жыгач кепени көрөт. Ал кепеде каарыган жескемпир ийи кийирип, а бөбөгү болсо сөрүдө күмүш алмалар менен ойноп отурат. Кыз кепеге кирет. "Саламатсызбы, чоң эне?" "Саламат Селки, эмне ишиң бар менде?" "Баткак кечип, саз кечип көйнөгүм суу, жылынганы кирдим эле. Ийигим ийирип бүткүчө отура тур". Жескемпир ийигин ага берип, өзү сыртка чыгып кетет. Кыз ийрип отурса, мештин түбүндө чычкан чыгат. Селки, мага ботко берчи, мен сага жакшы кеңеш айтам". Кыз ага ботко берет. Чычкан ага мынтип айтат: "Жескемпир мончо жаккан кетти. Ал сени киринтип, мешикке салып бышырып жейт да сөөгүңдү сөпөт кылат. Бөбөгүңдү жетелеп качып жөнө. Сенин ордуңа ийикти мен тегеретип турайын". Кыз бөбөгүн жетелеп качып жөнөдү. А жескемпир терезеге келип мынтип сурайт: "Ай Селки, ийикти ийирип атасыңбы?" Чычкан ага жооп узатат: "Ийирип атам, чоң эне". Жескемпир мончону ысык жагып, кепеге келди. Караса эч ким жок. Ошондо ал ач айкырык салат: "Аккуу каздар, батыраак учуп жеткиле, эжеси бөбөгүн алып кетти". Эжеси бөбөгү менен сүт дайрага жетип калган. Караса аккуу каздар кууп келатат. "Дайра апаке, мени катып калыңыз. Менин сүт жармамды ич". Кыз анын сүт жармасынан ичип, рахматын айтат. Дайра аны жар жээгине катып калат. Аккуу каздар аларды көрбөй учуп кетишет. Эжеси менен бөбөгү андан ары качып жөнөйт. Ал эми аккуу каздар кайта кайтып алдынан чыгат. Мына көрүп кал дегиче алмага келишет. "Айланайын Алмабак апаке, мени жашырып калыңыз. Менин ачуу алмамды же". Кыз алманы арыдан бери аймап ийип, рахматын айтты. Алмабак шагын ийип, жалбырактары менен жаап калды. Аккуу каздар аларды көрбөй учуп өттү. Кыз болсо андан ары жүгүрүп жөнөдү. Ал тандырга жетип калганда аккуу каздар учуп келатканын көрдү.
Тандыр апаке, мени жашырып калыңыз. Мен кара нанымды же. Кыз кара нанды оозуна тыга салып, бөбөгү менен тандырдын ичине кирип кетет. Аккуу казар ары бери айланып уча берип, кыйкуулап кыйкыра берип, акыры жез кемпирге кол кайтышат. Кыз тандырга рахматын мол айтып, бөбөгү менен үйгө жетти. Дал ошол маалда атасы менен апасы да иштен кайтып калган эле. Урматтуу жомок сүйүүчүлөр, биздин каналга катталыңыздар.